бир жылдан бери жолдошум менен чогуу ушул USAID Агросода долбоорунун алкагында өткөзүлгөн галс боюнча окуулардан өтүп келатабыз. Бардык этаптарынан өттүк. Ошол окуудан алган биз билимибизди, тажрыйбабызды азыркы учурда өзүбүздүн үй бүлөбүздө үй бүлөлүк мамилелерди чыңдоодо, ишкердүүлүктү алып барууда, бизнес жаатында аябагандай пайдаланып атабыз жана ошонун натыйжасында көптөгөн ийгиликтерге жетишип атабыз. Мисалы биз ушул убакытка чейин биз баягы турмуш тиричилик деп атып, бала чака деп күнүмдүк турмуштар менен биз жада калса өзүбүз үчүн баягы кыялданууну да билген эмес экенбиз да. Ушул окуудан кийин биз баягы кыялданууну жана ошондой эле максаттуу туура коюуну, кыялды максатка айлантуу жөнүндө аябагандай сонун билимдерди алып, ошону азыр пайдаланып атабыз. Жана ошонун көптөгөн жыйынтыктарына жетип атабыз. Бир эле өзүбүз ошол жетишпестен, ушул өзүбүздүн чөйрөдө мүмкүн болушунча ушул галс жөнүндө түшүнүк берип, жайылтууга да аракет кылып атабыз. Мисалга ала кетсек, бул галстын бизге тийгизген эң бир жакшы натыйжаларынын бири үй бүлөдөгү мамилени айтсак, биз ушул убакка чейин балдарды багууда, балдарга тарбия берүүдө биз аларга милдет кылгандай же болбосо бир гана биздики ата эне биздики гана, биздин оюбуз туура дегендей балдарга өзүбүздүн оюбузду таңуулаганды гана билчү экенбиз да, жана алардан талап кылганды гана билчүбүз. Ушул окуулардан кийин баягы аябагандай балдар менен болгондагы мамилебиз өзгөрүп, алардын дагы оюн сыйлоого, алардын оюн угууга жана ошондой эле баягы киреши көбөйтүү дайрагына мисал келтире кетсек, биз ушул убакытка чейин баягы мүмкүнчүлүктөрдү бизнес жүргүзүүгө керектүү каражаттарды бир сырт тараптан кредит алыш керек, же болбосо кандайдыр бир жардам керек дегендей эле ойдо түшүнүктө жүрчү экенбиз. Көрсө ушул өзүбүздө бар болгон мүмкүнчүлүктөрдү баалаган эмес экенбиз да. Ушул киреши көбөйтүү дарагында көрсө бизде аябагандай чоң мүмкүнчүлүк, ушул бизнес жүргүзүү үчүн дагы материалдык жактан дагы мүмкүнчүлүктөр бар экенин изилдеп, ушул тренерлердин айткан жардам менен, кеңештери менен биргеликте аныктап, демек бизде аябагандай көп мүмкүнчүлүк болгон, биз ага баа бербей, өтө маани бербей, ошону жакшы пайдалана албай атканыбызды сездик да. Азыр биздин негизги максатыбыз ушул баягы экотуризмди өнүктүрүп, азыркы убакта ушул кыргыз үйлөрдү тигип атабыз. Сонун азыр жарымы бүтүп, жарым бүтө элек. 6 кыргыз үйү түшөт буйруса. Ушул галс окууна биринчи менин келинчегим катышып жүргөн. Андан кийин биз семейни барып окуп аттык. Семейни окугандан кийин бизде өзгөрүүлөр, үй бүлөдөгү баягы мамилелер өзгөрө баштады да. Себеби дегенде биз мурун ойлочубуз балдарды. Сен мындай кылбай атасың, сен андай кылбай атасың. Демек, балдарга дагы бир көңүл буруу, балдарга дагы эркиндик бериш керек экен. Азыр балдар самостоятельный, мисалы үчүн тамагын өзү бышырышат, кийим кечесин деп алышат, самостоятельныйга үйрөттүк да. Демек, бул баягы галстын эмнеси баягы бир эле тирүү жашоодогу бизнесте эле эмес, үй бүлөдө дагы мааниси чоң экен да. Мааниси чоң. Демек, биз үй бүлөбүз менен көп нерселерге жетишип атабыз. Мисалы үчүн, биз ойлогонбуз, биз жакшы машина алайлы деп ойлогонбуз, машина алдык. Жакшы, Кудайга шүгүр. Дагы ойлогом, бир жакшы жумушта иштесем деп, ал жумуш болду. Бардыгы эле жакшы болуп келип атат. Себеби биз дагы баягы балдарыбыз жаш болду. Баягы 6 уул, эркек уул болгон үчүн аялым баягы түйшүктөн чыга албай атты да. Анан алар чоңойгондон кийин карасак, өзүндө баягы алдыга умтулуу жакшы да. Анан аракет кылдым мен дагы. Аракет кылып, ушул баягы галс окууну окугандан кийин, значит, аял киши дагы бир нерсеге аракет кылса болот экен деп мен мотивация бердим да. Биринчи эмне кылганда депутаттыкка мен өзүм алып барып киргизген. Мына ошондон кийин азыркы убакта иши жакшы. Азыр тренингдер, окуулар кадимкидей эле ошо каттап атабыз, барып атабыз биргеликте. Бир эле биз өзүбүз менен эле эмес, биздин баягы досторубузду, аяштарыбызды дагы ошо бирге окутуп атабыз да, өзүбүз менен бирге. Демек, балдар дагы өзүнүн оюн баягы кагазга түшүрүштү үйрөндү. Бул дагы галстын бизге тийгизген оң таасири болуп деп эсептейбиз.